Assalamu alaikum. Bugün biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den urusu jönünde söz kılabız. Tağara aytkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den urusu bu peygamberlik sanjırasının detaldaştırılgan, bunday üngülüp karaganda izildene turgan çöyrösü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den urusun düşünü gelecekte biz izley turgan temalarda sahabalardan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tegeregindeki urulardan kelip çıgıсын, alardın özara çiyelenişke baylanışların düşünüge çoğun jardam beredi. Demek, bugün bu tasmanı ayağına çeyin çoğup görelim. Көп узабай Аль-Мутталибтин Науфал аттуу уулу амекисинен бийликти күч менен тартып алат. Абдул-Муталиб Ясриптик таекелерин жардамга чакырып, алар кызматтарды жээнине кайтара алып беришет. Abdülmuttalib'in yaşosunda iki belgili okuya oldu. Birincisi Mloş'un Kabe'nin canındaki Zamzam bulağın tazalaganı, ikincisi İslam tarihinin belgili bolğan fil eğlerinin jortuğulu. Ал түшүндө Замзам булагынын ордун көрөт. Аны тазалоо буйругун түшүнөт жана ал жерди тазалап жатып, журхумдар көмүп кеткен курал-жарактарды, алтын куймаларды таап чыгат. Дагы бир аздан соң кудуктан суу атып чыгат. Муну көргөн уруулаштары кудукту талашып жаңжал чыгат. Алар Бану Саад урусунун белгилүү бакчысына аттанышат. Жолда баратканда чөлдө Аллах Субхану ва Таала Замзам кудугун казуу жана аны пайдалануу мүмкүнчүлүгүн Абдул-Мутталибке бергендигин далилдеген бир мужиза окуя жүз берет. Мына ушунда гана ал кудукту талашкан арабтар инсаф кылып, бул укук Абдул-Мутталибке гана таандык экенин таана алышат жана алар үйүнө кайтышат. Бирок мына ушул баласыздыгына жана баласыздыгынан, баласынын аздыгынан запы көрө кала жаздаган Абдул-Мутталиб бул окуядан аябай ызаланып, Аллах алдында, эгер Аллах мага 10 уул берип, 10 тең өзүм коргой ала турган даражага жетсе, алардын ичинен бирөөсүн Кабада курмандыкка чаламын деп ант ичет. Экинчи окуя бул ошол кездеги Йемендик, тагыраак айтканда Йемендин Эфиоп падышасы Абраха ас-Сабах ошол Кабага жыл сайын зияратка келип, жана ошол жердин маданий, соода, борбор кылып алган арабтарды өзүнүн шаары Санага бургусу келет дагы, Санага чоң чиркөө салат. Муну уккан бир Кинан арабы түндө барып ал чиркөөнү булгап коет. Буга өчөшкөн Абраха мен арабтардын Кабасын бузам деп фил жортуулун уюштурат. Арабтарга кол салуу үчүн шылтоо таппай турган Абраха эң чоң пилге минип, Кабаны талкалоо үчүн 60 000 аскер менен Меккеге аттанат жана Аль-Магмас деген жерге чейин токтоого келет. Анын аскерлери жол ката арабтардын малы мүлкүн тоноп барат. Тонолгон малдын арасында Абдул-Мутталибтин да төөлөрү кошулуп кетет. Ошол учурда Мекке эли кирип келе жаткан жоодон дүрбөлөнгө түшө баштайт. Курайыштар арасынан эң алдууларын, эң ушундай зоболосу бийиктерин чогултуп, тиги бастырып келе жаткан душманга ким ортого түшүп барат дейт. Бирок эч кимдин духу жетпейт. Ага жолугушууга Абдул-Мутталиб атталат. Жана
Абраханын сарайына келгенде, көчмө сарайына келгенде, Абраха аргасыдан анын келбетин, салаваттуулугун, сулуулугун көрүп, аргасыдан тактысынан ыргып түшүп саламдашат. Кээ бир риваяттарда өзүнүн ордуна отургузуп алганга аз калат дейт. Сөз башталган соң Абдул Мутталип менин төлөрүмдү кайтарып бер дейт. Абраха таң калат. Эй арабтар, силер кызыксыңар го. Мен силердин Кабаңарды бузганы келесем, сен менден төөңдү сурайсың, бул кандай? Мен сени сыйлап баштадым эле, дейт. Абдул Мутталип Кабаны коргоп ала турган өзүнүн нээси бар дейт. Ал эми ал төлөрдүн нээси мен. Сен менин төлөрүмдү кайтарып бер дейт. Абраха Абдул Муталиптин төөлөрүн кайтарып берет жана шаарды каршылык көрсөтпөй бошотуп берүүсүн буйрат. Айтылгандай эле меккеликтер өз жандарын, мал мүлкүн сактап калуу үчүн ар кайсы тоолорго, өрөөндөргө качып бекинишет. Мунагу биз токтогон көпүрө Муздалифа менен Мина өрөөнүнүн ортосун бөлүп турган көпүрө. Тагыраак айтканда, ажыга келген ажылар мына ушул Мина өрөөнүндө мына чатырларды эс алышат. Ал эми те алыста жана Жамурат деп коет, шайтанга таш ыргыта турган жерлер. Көпүрөнүн бул жагы Муздалифа. Мен бул жерде токтогонумдун бирден бир себеби, тагыраак айтканда Абраханын пилдери мына ушул жерге эле жеткен экен. Мындан биягына Кабага бир 10 чакырымдай аралык бар. Мындан биягына өтө алган эмес экен. Пилдер мына ушул жерде токтоп, оңго айдаса оңго барат экен, солго айдаса солго барат экен. Артка айдаса артка барат экен. Бирок Кабаны көздөй баспайт экен. Мына ушул кезде пилдер өздөрү баспай койгон учурда Аллах субханаху ва тааланын буйругу менен Абабил аттуу куштар келип, атайын таштар менен мына ушул пилдерди бомбалап, аларды талкалаган деген риваят бар. Куранда да атайын пил сүрөсү мына ушул окуяны баяндайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара кайфа фаалла раббука би асхабил фил, алам яджал кайдахум фи тадлил. Ва арсала алейхим тайран абабил, тармихим бихиджаратин мин сijjil, фаджа'алахум ка'асфин ма'кул. Пил окуясы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул жарыкка келеринен 50-55 күн мурда, тактап айтканда 571 жылдын февралинин аягында жүз берген. Ал эми Абраха жөнүндө айта турган болсок, Абрахага Аллах субханаху ва таала ушундай бир оору берди дейт, ал тирүүлөй туруп чирий баштады дейт. Тагыраак айтканда анын дене мүчөлөрү чирип үзүлө баштады дейт. Колдору, манжалары, кулактары, мурдулары тирүүлөй туруп чиригендиктен үзүлүп түшүп калып атты дейт. Сана деген шаарга жеткенде Абраханын денеси ушунчалык чиригендиктен анын ичек чабагы көрүнө турган болуп калды дейт. Мына ушундай кор акыбалда өлдү дейт Абрахан. Уулдары бойго жеткенде Абдул Муталип аларга анты тууралуу айтат. Уулдары моюн сунат жана Абдул Муталип палчыга пал ачырат. Палчы 10 уулдун аты жазылган жебелерди калчап, Абдуллах деген жебени сууруп чыгат. Абдуллах Абдул Муталиптин уулдарынын жигердүүсү, жөнөкөйү, зийректүүсү, атасынын, бир туугандарынын жана элдин сүймөнчүлүгү эле. Абдул Муталип Абдуллахты жетелеп, курч бычагын алып, аны курбандыкка чалуу үчүн Кабаны көздөй бет алат. Жолдон Абдул Муталиптин кайнелери, Абдуллахтын тайкелери жана Курайштын кээ бир аксакалдары тосуп чыгат дагы Абдул Муталипти бул иштен кайтарууга аракет кылышат. Андан көрө көз ачыкты сунуш кылышат. Абдул Муталип сүйүнгөндөн көз ачыкка келет. Көз ачык кадаттагыдай эле жебелерди алып чыгат жана бир жебеге 10 төө деп жазат, бир жебеге Абдуллах деп жазат. Кадакка салып аралаштырат. Сууруп чыкса ал жебеде Абдуллах деген жазылып турат. Ошентип 10 жолу аралаштырса 10 жолу Абдуллах деген сөз чыгат. Тагыраак айтканда 10-чусунда төө деген сөз чыгат. Жана Абдуллахтын курбандыгынын ордуна 100 төө курбандыкка берилет. Абдул Муталип Абдуллахты Курайштын таза кандуу, асыл зат, коомунда терең урматталган Амина бинт Вахбка үйлөп, Меккеде чоң той берет.
Көп өтпөй соода иштери менен Ясирипке аттанган Абдуллах сапарда 25 жаш курагында күтүүсүздөн көз жумат. Жана анын сөөгү белгилүү акын Ан-Набигинин короосуна коюлат. Ал көз жумгандан кийин анын артында 5 төө, бир канча кой жана Барака аттуу, тагыраак айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кийин тарбиялаган Умму Айман аттуу эфиопка күңү мураска калган экен. Күйүтүнө карабай Аминанын 2 каттуулугу жеңил өтөт. Абдул-Муталиб бир сапарда жүрүп, жакында Ахмад аттуу пайгамбар чыгаарын угат жана эркек неберелүү болсо атын Мухаммад коёрун ниет кылат. Ошентип Аллах субхану ва таала аламдарга берген рахматын адам затынын асылдарынын укум тукумуна өткөрүп отуруп тарбиялап келди. Бүгүн биз сиздер менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уруусун азын олак болсо да карап чыктык. Өтө кызык санжыра. Муну өз алдынча да изилдешиңиздер керек албетте. Эмики тасмабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшү жөнүндө болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшү, балалыгы жөнүндө бизге жеткен маалыматтардын эң баалууларын сыгып алып, атайын сиздерге даярдаганбыз. Аны көрүңүздөр. Ким биздин каналга жазылган болсо, өз убагында бул жөнүндө кабар алып турат. Жазгылы электер, жазылыңыздар, башкаларга да жеткирүүгө жардам бериңиздер.